Кыргызстандык боксчу Казакстандын президентинин кубогунда коло медаль тагынды. Кыргызстандык боксчу Арген Кадырбек уулу Казакстандын президентинин кубогунда коло медаль тагынды. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди. Мелдеш 16-20 июль күндөрү Нур-Султан калаасында өткөн. Ага кыргызстандык 5 спортчу катышкан. Кыргызстандык спортчулардын ичинен Кадырбек уулу байгелүү орунга илинген. Ал алгачкы эки беттешинде филиппиндик жана өзбекстандык спортчуну уткан. Жарым финалда индиялык спортчуга жеңилип, 3-чү орунга ээ болгон. Күзүндө Кыргызстанда мугалимдердин айлыктары жана пенсиялар көтөрүлөт. 1-сентябрдан тартып Кыргызстанда мугалимдердин айлыктары көтөрүлөт. Ал эми 1-октябрдан тарта пенсиялар жогорулайт. Бул тууралуу премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев жарыялады. Анын айтымында өкмөт айлыктарды көтөрүү маселесине өзгөчө көңүл бурууда. Маселен 2008 жылдан бери Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлеринин маянасы жогорулаган эмес. Эми алар 30%га өсөт. Ал эми спорттук машыктыруучулардын айлыгы быйыл 50%га көтөрүлгөн. Ошто ишкерди коркутуп акча талап кылган деген шек менен 2 жаран кармалды. Ош облусунун Араван районунда ишкерлерди коркутуп акча талап кылган 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 22 июль күнү Араван райондук ички иштер бөлүмүнө жеке ишкерди бейтааныш 2 жаран 16 000 сом бересиң, болбосо өзүңдү түрмөгө алып барабыз деп коркутуп акча талап кылганы тууралуу кабар келип түшкөн. Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чараларынын негизинде 22 июль күнү кечки саат 6 чамасында жеке ишкерден 10 000 сом акча алып жаткан жеринен 2 жаран колго түшкөн. Алар Ош шаарынын тургуну 44 жаштагы жаран жана Кара Суу районунун 43 жаштагы тургундары болушкан. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Кылмышка шектүүлөр Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары жүрүүдө деп билдирет басма сөз кызматы. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Республикада кайрадан аномалдуу ысык болот. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирет. Ага таянсак 26 июльдан 29 июльга чейин өлкөнүн басымдуу жерлеринде кургак жана аптаптуу аба ырайы орнойт. Чүй-өрүнүндө күндүзгү аба 37-39 градуска ысыса, Ош, Жалал Абад, Баткенде +38-+40 градус ысыйт. Жарандар сыртка чыкканда коопсуздук чараларын көрүшү шарт.